Саламатсыздарбы? Бул видеодо тексттик процессор Microsoft Word'то тексттерге форматтоо жүргүзүүнү карап көрөбүз. Алгач аныктама берип алалы. Форматтоо деген бул тексттин сырткы гана көрүнүшүнө өзгөртүү киргизүү процесси болуп эсептелет. Форматтоонун негизги максаты биринчиден бул ошол текстти окууга жана ошондой эле кабыл алууга ыңгайлуу абалга келтирүү. Экинчиден болсо бул ошол тексттин ичиндеги маанилүү делген областтарга же фрагменттерге көңүлдү бурдуруу болуп эсептелет. Форматтоо эки ыкма аркылуу жүргүзүлөт. Бул биринчиден бул символдук форматтоо, экинчиден бул абзацтык форматтоо. Алгач биз символдук форматтоо жүргүзөбүз. Демек, алгач биз бул жерге кандайдыр бир текст алып келип алышыбыз керек. Бул интернеттен алабыз. Мисалы, информатика жөнүндөгү момундай бул жерде маалыматтын ушул фрагментин алып көчүрүп документке жайгаштыралы. Демек, бизде момундай бир тексттин фрагменти, ушундай текстибиз бар. Эми ушул тексттердин үстүнөн биринчиден бул символдук форматтоо, экинчиден абзацтык форматтоо жүргүзөлү. Символдук форматтоодо бул ушул тексттин шрифтин жана ошондой эле шрифт размерин, андан сырткары бул текстке түсүн өзгөртүү, ошол символдордун түсүн өзгөртүү, андан сырткары керектүү фрагменттерге, мисалы, тексттин астына заливка берүү, андан сырткары бул жерде начертание деп положенный, курсивный шрифт жана подчеркнутый шрифт, ушул шрифттер аркылуу өзгөртүү киргизүү. Андан сырткары бул регистрлер бар. Эми ушул параметрлер аркылуу биз символдорду форматтоо мүмкүнчүлүгүбүз бар. Алгач эле биз биринчи абзацты белгилөө аркылуу биринчи абзацка шрифттер боюнча өзгөртүү жүргүзөлү же болбосо форматтоо жүргүзөлү. Бул жерде шрифттерде бул стандарттык шрифт деген түшүнүк бар. Стандарттык шрифт деген бул негизги илимий иштер, илимий публикациялар негизинен бул стандарттык шрифтте жазылыш керек. Бул докладной болобу, доклад болобу, же болбосо реферат, же болбосо дипломная работа болобу, булар стандарттык шрифтте жазылышы керек. Бул стандарттык шрифт бул Times New Roman болуп эсептелет жана ошондой эле стандарт размер түшүнүгү бар. Бунда 12 пункт стандарттык размер болуп эсептелет. Бул шрифттин размери бул пункт бирдиги менен эсептелет. Бир пункт бул 0,352 жакындаштырылган миллиметрге барабар. Эми мында демек, мисалы, размерин 14 кылалы. Мында биз шрифттер аркылуу өзгөртүү киргиздик. Андан сырткары кандай өзгөртүү же болбосо форматтоо киргизүүдөн мурда ошол кайсыл фрагментке киргизсек, ошол фрагментти белгилөө жүргүзүү аркылуу эле каалагандай өзгөртүүнү киргизсек болот. Мисалы, биз могул жерде түсүн өзгөртүү аркылуу жана ошондой эле, мисалы, бул терминдик аталышы, демек, бул положенный шрифт жана ошондой эле курсивный шрифтти кабыл алып, андан сырткары могу, мисалы, түс берип, бул жерде заливка берип коюу да мүмкүн. Демек, ошол ичиндеги терминдик аталыштын көңүлдү бурдуруу үчүн ошого ушундай бир ыкмаларды колдонуп форматтоо жүргүзсөк болот. Андан сырткары, демек, калган деле фрагменттерге ошондой эле мисалы, негизде форматтоо жүргүзсөк болот. Бул жерде каалагандай шрифтти тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, бул Arial шрифтин тандоо. Андан сырткары бул форматтоодо цветин өзгөртөлү. Бул ошол документтин кандай максатта даярдалып атат, ошол максатта бул ар кандай форматтоолорду жүргүзсөк болот. Эгерде бул маанилүү бир маалымат болсо, эч кандай бул ар түрдүү түстө берүүнүн кереги жок. Болгону азыр кандайча түрдө форматтоо мүмкүн экендигин гана көрсөтүп атам. Эми мында мисалы, 3-абзацтагы Times New Roman болсун жана ошондой эле бул тексттин цвети дагы мисалы момундай түрдө кабыл алсын. Момундай түрдө, демек, информацияларды, каалагандай текст информацияны форматтоо мүмкүн. Мисалы, могул жерде подчеркнутый ушул кандайдыр маанилүү болгон областтарды, мисалы, астын чийүү аркылуу биз кадимки баракта кандай эле форматтоо жүргүзсөк, ошондой сыяктуу форматтоолорду жүргүзсөк болот. Бул, демек, информацияны дагы да кабыл алууга жана ошондой эле түшүнүүнү ыңгайлуу абалга келтирет. Мисалы, могул информатика деген бул, демек, ошол терминдик аталыш экен. Буну дагы биз башка түс менен берип жана ошондой эле заливкасына берип, мындай түрдө келтирсек болот. Алгач, демек, ошол өзгөртүү киргизилүүчү текстти сөзсүз түрдө белгилөө жүргүзүшүбүз керек. Ушундай негизде каалагандай өзгөртүүнү киргизсек болот. Эми мында, мисалы, бул жерде регистрлер бар. Регистрлер бул 5 түрү бар. Бул, мисалы, сүйлөм катары баш тамгасы чоң болуп калган жагын
калган сөздөр бул кичине тамга башталган бир сүйлөм катары же болбосо баарын кичирээк шрифтте жазуу мүмкүн. Жана ошондой эле бул жерде все прописные деген демек баардыгын чоң тамга менен жазуу. Андан сырткары ар бир сөз чоң тамга менен башталуу керек болгон учурда демек ушул жерде эле регистрин өзгөртүп коюу жетиштүү. Андан сырткары бул изменить регистр бул кичинекей тамга менен башталып, калган тамгалары баары чоң менен жазылды. Мисалы биз как в приложениях, мисалы по умолчанию бул ушундай как в приложениях болуп бул жерде турат. Эми бул демек символдордун үстүнөн каалагандай ушундай өзгөртүүнү киргизүү бул форматтоо болуп эсептелет. Эми мында демек бул жерде WordArt объектиси сыяктуу мындай бир стилдерди кабыл алсак болот. Бул ошол тексттин максаты, кандай текстти яратабыз ошонун максатына жараша аныкталат. Мисалы контур тең берүү мүмкүн же болбосо отражение. Бул ошо негизинен бул WordArt объектиси менен иштөөдө колдонуучу эффекттер болуп эсептелет. Экинчи бул абзацтарды форматтоо. Абзацтарды форматтоодо биз негизинен биз бул главная вкладкасына шрифт деп бөлүнгөн бөлүктө бул ошол шрифттерди же болбосо символдорду форматтоого тиешелүү болгон баардык командалар ушул жерде жайгашкан. Ал эми экинчи бул абзац деген бөлүмүндө бул ошол абзацтарды форматтоого тиешелүү болгон командалардын тизмеги бар. Эми мында мисалы кээ бир маалыматтарды мисалы символдук форматтоодо мисалы чейип коюу мындай сыяктуу ушундай талап кылынган учурлар да болот. Ошол учурда демек ушул символдорду форматтоодо жалаң ошол шрифт деп бөлүнгөн бөлүктөгү командаларды колдонсок болот. Эми экинчи демек форматтоого келсек, демек биз бул жерде кыска же болбосо кыска жолдор же болбосо горячие клавиши деп коет. Демек бул жерде ушул Ctrl-L, Ctrl-I, Ctrl-R же болбосо Ctrl-J аркылуу биз ошол кыска жолдор аркылуу да жүргүзсөк болот, же болбосо бул каалаган жактан түздөө керек болсо ошол жерден тандап алсак болот. Эми мында мисалы по умолчанию бул солдон түздөлүп турат. Бул биринчи абзац мисалы, экинчи абзацты мисалы ортодон түзөлү, экинчи абзацты белгилеп бул жерде ортодон түзөө мүмкүн. Мында бар түздөлүү оң тарабыда, сол тарабыдагы ар түрдүү болуп, ортого түздөө жүргүзүлөт. Ал эми бул кийинки мисалы маалыматты түздөөдө бул оңдон түздөлүү, демек оң тарабы түз болуп, сол тарабы мындай түрдө жайгашат. Ал эми кийинкисини мисалы расширение, бул эки тарабы тең, оң тарабыдан сол тарабы тең түз абалга келип мындай түрдө жайгашат. Андан сырткары демек абзацтарды форматтоого бул интервал жана отступ дагы тиешелүү. Мисалы интервал деген бул ошо саптардын ортосундагы аралык болуп эсептелет. Ошол саптардын ортосундагы аралыкты биз чоңойтуу жана ошондой эле кичирейтүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мисалы мындай түрдө берсек, ошол саптардын ортосундагы аралык чоңоет. Ал эми бул жерде отступ деген түшүнүк бар. Отступ деген бул кемтик болуп эсептелет. Бул ошол сол тараптан берилген кемтик болуп эсептелет. Демек, бул кемтикти чоңойтуу аркылуу биз сол тараптан берилген кемтикти мындай түрдө көрө алабыз. Ал эми кичирейтүү аркылуу демек мындай түрдө кичирейтүү жүргүзүлөт. Бул отступтун жардамы аркылуу ошол текст сол тараптан кандайдыр бир кемтик берүүдө колдонсок болот. Демек ушул негизде бул абзацтар аркылуу форматтоо жүргүзүү мүмкүн. Эми бул абзац бөлүмүндө бул жерден маркировка жана ошондой эле нумерация жайгашкан. Бул тизме катары кандайдыр бир информацияны берген учурубузда биз автоматтык түрдө номерлөө жана ошондой эле маркерлөө жүргүзүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан сырткары көп деңгээлдүү номерлөөдө да бар. Бул кийинки мисалы таблицаларды киргизгенде же болбосо кандайдыр бир список катары берилген информацияларда буларды дагы колдонобуз. Эми демек форматтоо деген ушундай негизде символдордун жана ошондой эле абзацтардын үстүнөн жүргүзүлөт. Демек бүгүнкү берилген маалымат сиздерге түшүнүктүү жана ошондой эле пайдалуу болду деген ишеничтемин. Кийинки сабактардан да кабардар болгуңуз келсе, анда каналга катталып, коңгуроо белгисин басканды да унутпаңыз. Анда кийинки сабактарда жолугушканча.